Assalamu alaikum dostlar. Avto sferasында avto salon boyunca eksport болған авто Баха салонунун автомобилдери Баха байкенен маек турабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшыбы? Иштеп атасыңарбы? Иштериңиз жакшы болду. Алхамдулилла, өзүңөр. Чарчабай жүрөсүзбү? Жалоот ишке жетишип атасызбы? Алхамдулилла. Кудайым берген самолет бар экен. 45 мүнөттө да Жалоотто болуп атабыз. Кайра 45 мүнөттө да Бишкекте болуп атабыз. Алхамдулилла, жакшы. Машалла. Бул жерде азыр эң көп адамдар суроо берген суроолордун бири Баха дампе эки теңби деген Хотин. суроолорду ошонго кенен Болду, иншалла силердин подписчиктериңерге жана биздин подписчиктерге чалып берейли. Биз кандай көтөрүлгөнбүз, качандан бери машина менен иш кылып калдык, качандан бери ушу элдин кызматын кылып калдык, полностью чалып берейли анда. Берербиз суроолор болсо. Анда ошол биринчи суроодон баштайлы. Экөөңүздөр жашыңыздар теңби? Баха дампе теңби деп көп сурашат. Дамке досум экөөбүздүн жашыбыз жана туулганыбыз бир күн болгондо делечи. 1-сентябрь Дамкеники, 1-сентябрь меники. Экөөбүз мындай билбедим, бир күндө төрөлүп калыппыз да. Ушуну бир жыл мурда билдик да. Ровно экөөбүздүн жылыбыз бирдей экен да. Машалла. Ошондо возраст атайын неме айтпай атасыз, аны түшүнбөйм. Кайсы жылкы экениңизби көбү кызыгып атат. Кайсы жылкы булар жашпы, жашы чоңбу депчи. Бул негизи сыр боюнча кала берсин. Айтып, алиги эмнени кереги жок. Жылыбыз сыр бойдон кала берсин. Негизи паспорттарыбыз алмашып, жылыбыз алмашкан. Ачык эле. Бир жолу Россияга барганда депорт болгонда, сөздүн ачыгын айтайлы. Бирок тааныгандар, бир туугандар билет аны. Жылыбыз кайсы. Bir комментария жазгылачы. Бизи жылыбыз билгендер болсо комментарияны жазгыла. Анда өзүңүздүн жеке жашооңуз, өзүңүз чечесиз. Автосалон боюнча, автосалон идеясы кимдики? Кантип башталган? Эң алгачкы кадамдар эмне менен башталды эле? Эң биринчи кадамдар негизи мен өтө көп жылдан бери идея кылчу элем автосалонду. Место таппай эле жүрөт элем да, бирөө мындай түрткү бербеген да. Кел деп, атак мен 4 жыл, 5 жыл мурда идея кылчу элем да. Бишкекке келип, машина алып кетип, алды сатты кылып аткан моментте, аса кызыкчумун да. Ушул идеяны Жалоотко апарсак, биздин элибизге оңой болсо, базардан мындай албай Бах автосалонунан алып, ушул жерден иштерин ушул жерден бүтүрсө деген идея болчу. Бах автосалон эмес, бул салон дегенчи. Анан ушул ниеттен экен да бардык нерсечи. Ниет кылып жүрүп, Аллахым ушул күнгө жеткирген экен да бизчи. Ровно 1 жыл болду ачканыбызга. Алхамдулилла. Мындай жок жерден болуп кетти да. Жок жерден болуп кетти. Бул эч кимди бир жети уктап турганга оюна келбеген да. Бир күндө эле болуп кетти да. Аллахым ушундай көтөрүп койду да. Бирок мен салон ачып, звезда болуп кетем, жанакы эл ушунча таанып кетет деп идеям кыпындай жок да. Аллахым ушундай мен элдин кызматын кылып берейин, элдин машинасын сатып берейин. Ал жерде мен акча иштейм, акча не кылам деген оям жок болчу да. Машина алып сатып жүрүп эле кызыгып, ушу салон келип калды да. Алхамдулилла, бирок азыркы күндө көп адамдын иши чечилип атат ушул автосалондо. Сатарман деле келет, аларман деле келет, алмаштырам дегендер бүт келип ушул жерден чечип кетип атат да. Алхамдулилла, элдин кызматын кылып атабыз. Демек бул ниет башында эле ниет болгон. Как положено ниет болгон. Эң алгачкы ачканыңызда бир канча убакыт кетти ушул жумушуңуздун дагы изине түшүп иштеп кеткенге чейин? Бул убакытпы? Бул убакыт мен толугу менен айтайын, өтө кыйын экен. Биз салон деп биринчи ачкан жерибиз мэрия болгон да, Жалал Абадта, мэрияда. Ошол жерде как мына стоянканы эле биз арендага алып, ошол жерде не кылдык да. Бир күндө бизге 30 машина келип толуп калды да жанакы жерчи. Өзү 30-40 эле машина батат экен, бир күндө толуп кетти. Бир күн анда амалда TikTok роса хит болуп аткан да. TikToктон чыкканда элге жаңылык болуп, юг тарапка, ош Жалал Абадта. Жок эле аякта. Только Бишкекте болчу салон деген тема. Ачтык. Карасак уже место бизге жетпейт, айырчы. Мен ачып эле умрага кетип калдым 3 күндөн кийин.
ата энем менен умрага кетип ушакта ибадат кылып ушуден разы дубалар кылып кайра келдик да. Кайра келип анан кийин 3 жерге көчтүк биз. Жалал Абадтагы местебиз азыр акыркы местебиз, 3-үнчү местебиз. А мэриянын жанынан көчүп, муниципальный базарга көчүп, 3-үнчү жерибиз ушул азыр Бак автосалон, ушу Байел базарынын ылдыйында болуп атат да. Биз көрбөгөн күн ачыгын айтайын, өтө кыйынчылыктар көрдүк да. Азыр көбү ойлоп атат, мына салон ачып койсом иш болуп кетет депчи. Салондун артында жигиттер, мына молодежьдор көбү келет да бизге. Күнүнө жок деген 5-6 бала келет да. Биз салон ачайлы деп аттык эле, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, кандай советиңерди айтасың? Айтып бир күндө айтып бүтө албайсың да жанакылардычы. Баштан өткөн кыйынчылыктычы. Башыбыздан өтө кыйынчылыктар өтүп, команда команда экен негизи. Дос тамдаштан, команда тамдаштан адашпаш керек экен. Любой бизнес баштап атканда анан мен көп айтам бул сөзүмчү. Акчага ток болуш керек экен. Командадагы жигиттер жана достор акчага ток болсо, ишиңер анан кетет алдыга. Ошол. Анан бул жерде өтө бир элдер кызыгат да. Мисалы, силердин көтөрүлгөнүңөрдүн бирден бир себеби бир силердин стилиңер да. Мисалы, силерде бир өзгөчө стиль менен прозрачно ошо телефонду карматып туруп эле, эч кандай даярданбай туруп эле баштайсыңар да. Ооба. Мына ушул кимдин идеясы болчу? Элдин эң алгачкы съемкалар кандай процессте болду? Мен камераны сүрүүдөгү. Мен биринчи баштаганда досторум мени түрткүлөгөн да. Көбү уялат да камерага чыккан, экрандын артына чыккандачы. Экрандын артында өтө өзүңөр билесиңер, камераны жакканда көп адам сүрдөйт, тили айланбай калат. Мени досторум түрткү кылган да. Сен чык депчи. Анан кийин мен тавакал деп мен чыгып жүрдүм. Бирок көрүнүп реклама кылган жок эле бизде, билесиңер, Кыргызстан боюнча жок эле. Эң биринчи чыккандар биз болгонбуз. Мында озеки сүйлөгөндөр болгон бирок экранга көрүнгөн адам болбогон. Машина мындай деп мындай пикке чыкпаган да. Ушинтип биз ушундой эле идея кылып туруп эле бисмилла деп чыгып жүргөнбүз. Эл нени жакшы көрөт экен айтайынбы? Мындай ашандабаганды, как она есть чыгарат го. Мындай чача-мачасы жок эле, жанакындай монтаж кылбай эле болгондой. Ушуну эл жакшы көрөт экен. Биз эл ушул эле көтөрүлдү. Ачыгын айтайын. Болгондой, прозрачный болгон нерсени көтөрүлдү. Ушул жерде анан бир машинаны дайыма түшүндүрүп берип атканда сиз мындай машинанын комплектациясы жөнүндө маалымат бересиздер. Машина мындай тигиндей тияктан келген. Анан кийин бир машинанын мотору жакшы чыгат. Айтор машинанын маалыматы жаңы ачканда базовый бар беле же ушунун артынан дагы да мындай өсүү болдубу? Болду, конечно, болду. Башында любой адам идеальный болуп кетпейт. Полностью четкий, ясно түшүндүрүп бере албайт. Секин вакыты менен мына 1 жыл болуп калды, Кудай кааласа. Алхамдулилла, азыр любой машинаны обзор кылып бере алабыз да. Хоть жаңы болсун, хоть эски болсун. Биз кыска кылабыз. Мындай эл деле кысканы жакшы көрөт экен да. 2 минутта, 3 минутта, 10 минутта кылып тарткыбыз келет. Эл аны жактырбайт экен. Листать этүрөт экен. Биз 1 минутта 50 секундта тартабыз да, болгон. Ашып кеткен видеобуз 2 минутта болот. Эң алгы идеальный тартылга 2 минут болот. Атак мындай кыскача эле түшүндүрүп беребиз. Толук маалымат хозяиндан аласыңар деп, ушу ясно болот да элге. Мен да силерди көп күзөтөм. Ал жерде мындай көбүнчө бир маалымат аласың, номери жок, бир маалымат аласың, дареги жок да, силерде мындай бетине чыгат. Бул өзүнчө бир суроо, анан мындай силерде бир интрига бар, постоянно элдер кызыгып көргөн бул баягы BMW, Mercedes деген контентиңер. Ушул кимдин идеясы болчу, кантип башталып кетти? BMW жана Mercedes. Кантип тандадыңыздар? Сиз BMW тандап, Mercedes тандап деген. Бизге бир идея келди да, ошол жерден Дамир досум экөөбүзгө. Бир BMW мага проект кылабыз. Бирде көп менет болду ал BMW-га. Ал BMW бизге 200 миңден ашык подписка алып келди. Анан идея кылдык, досум токто дедик. Давай сага деле Мерс алайлы деп, бирден бир E-класс алып кетебиз. Жиндисин алып барып, ушул мен Дамке көз Мерс жана BMW учуп кетти да. Элге ушундай каймактай жакты да. Ысык нам менен каймак жейсиң го. Кудду ушундай жакты да, молодежуна деле, чоңуна деле да. Өтө сонун идея болуп, Дамир экөөбүздүн идеябыз болгон ал. Мерс BMW депчи. Дамке досум Mercedes жакшы көрөт, а мен болсом BMW. Ушуга экөөбүздүн интригабыз түгөбөйт. Ал өзү мировой интрига да, билесиңер. BMW жана Мерс түгөбөйт. Ушуга BMW-ны мен тамдап, Мерсти Дамке тамдаган да.
ошого дайым экөөбүз талашыбыз BMW жана Mercedes. Бири-бирибизди, короче, чукуйбуз да Mercedes менен BMW. Дамирдикин айтам, Mercedes түшүп кетти досум дейт, айтат BMW сатылып атат деп коет. Кыскасы экөөбүздүн интригабыз дальше кете берет да. Бул элге деле жагып атпайбы? Ооба, элге өтө жагып атат. Менин көз карашым боюнча бул силерди дагы да көтөрдү да. Ооба, көтөрдү. Сиздерге кандай таасир берип атат? Мисалы, көчөдө жүргөнүңөрдө BMW айдагандар, Mercedes айдагандар келип, атайын ошол тууралуу сөз кылабы? Ооба. Анан Mercedes менен BMW-ны азыр нем калып кетти да, директ немчи. Суроо берип коеюнчу. Көбү кызыгат го бар. Биздин основной көтөргөнү мына туман деген эшикке чыгардык го, 5-5 компресс. Ушу бирок Алла разы болсун. Ким жасаган болсо деле биздин өзүбүз жакын нөкөлөрүбүз алып келтирди. Аты танылган, ушундай аты чыккан Кыргызстанда орду бар адамдар алып келди да, бул неничи, Mercedes туман дегендичи. Ушулар бизди уручат этип, поддержка берип, ушул машинаны берди да бизгечи. Мындай эле берип салды да. Мындай жардам катарычы, бизди аудиторияны көтөргөн үчүн. Алла разы болсун, ушу Сыймык деген экөөбүз жакшы адамдар алар. Ушулар бизди көтөрүп, Дамке досум ушу танытты. Туман деген. Канча миллион просмотр. Кыргызстанда автосфера боюнча андай просмотр албаган эч кайсы машина турабы досум? Эч кайсы машина албаган. 10 миллионбу, 11 миллион просмотр ушул машинага. 20 миллион просмотр. Ал деген почти бизге өтө чоң подписка алып келди. Страшно подписка алып келди ал машиначы. Вес Азияга танылды да ал машиначы. Ушул. Анан кийин азыркы сурооңор звезда болуп кетсең көчөдө кандай болот деген сурооңор да. Көчөдө азыркы BMW менен Mercedes айдаган адамдар аябай көп да. Ооба. Анан бул интригага мисалы BMW айдагандар сизге келип, мындай сизге жакын болот. Mercedes айдагандар Дамке жакын болот. Эми ошондо кандай көчөдө ушул боюнча сөздөр көп жаралат да. Кандай бир кызыктар болгон ошол тууралуу. Азыр көчөдө дагы эле интрига. Дамке Mercedes жакшы көрөт, башка BMW жакшы көрөт деп алып анан алхамдулилла кечегинде 23 февралда жанакы неде көрдүңөр, BMW'лар топтолду го, BMW группа. Ошо топтолуп жакшы контенттер тарттык а жерде. Бир деле Mercedes келбеди. Биз кеткенден кийин келиптир. BMW бизди ороп алды. Кыскасы өтө жакшы тосуп алып жигиттер. Дамке досум деле жакшы сыйлашат а жерде, BMW минген жигиттер. Бизде жанакы интрига болгону менен мындай бири-бирибизди көрө албабыз, жанакы бири-бирибизди жаман көрүү андай жок, конкуренция депчи. Муну деле жакшы көрөт. Mercedes минген жигиттерчи. BMW минген жигиттер. Mercedes минген жигиттер мен деле жакшы көрөт да. Мен деле аларды жакшы көрөм. Неге эки машинам деп туруп бири-бирибизден узак болушубуз керек, бири-бирибизди жаман көрүшүбүз керек эмес, туурабы? Досумдуку фанаты бөлөк, меники деле бөлөк. Бирок бири-бирибизди не кылбайбыз. Өтө сонун кетет контентибиз. Машалла, азыр көчөдө да мисалы бир жерге токтосоңор, азыр мына интервьюга чейин балдар келип учурашып кетет го. Каяктан билди десе, эшикте BMW менен Mercedes турат. Уже танып келип атат да. Ошондой учур бардык эле жерде кездешеби? Өтө көп, өтө көп. Чирис үчүн. Эси биз машинаны чыгып калсак, Кокустан, Бишкектен Жалалабадка. Танымал машина болсун, өзүбүз айдап жүргөн, жа Дамкенин Mercedes менен, жа болбосо мен BMW менен чыгып калсак, жол сайын биз маркетип токтоп, ошол жерден как положено сүрөткө түшүп, кучакташып, жакшы не кылып, сөздөр сүйлөп, анан кийин кетебиз. Мындай танылып калдың болду эмес, эл көтөрдү. Эл кайра чүрүп коюшу мүмкүн. Аллахтын даражаны көтөрүп атат. Алланын деле несинен көңүлүн калбашыбыз керек. Алла деле берип сынайт, анан алып сынайт да. Ошо Аллахка шүгүр, эл себеп болду бизге. Биз элди эч кайсы бирөөнү жаш баладан чоңуна чейин ишин ортунга аракет кылбайбыз. Неге? Эл поддержка кылып атпайбы? Эл поддержка кылбаса сен кимсиң көчөдө? Бир жыл мурда мен ким элем, примерно айтайын. Өзүм айылымда, өзүм районумда таанышым мүмкүн эле. Бишкекте, целый Кыргызстан, 7 область мени тааныбайт эле. Эл көтөрүп атпайбы? Ошого шүгүр. Зачем элди наразы кылып? Сүрөткө түшүп кой, кичине көңүлүн алып кой. Жана айтат го. Бир адамдын көңүлүн алсаң, Меккеге барып, ушудан ибадат кылып келгенче соогун аласың дейт. Бир эле адамдын көңүлүн алып койсоңчу. Биз канчалаган миллион адамдын көңүлүн алабыз да. Аракет кылабыз болушунча. Так что көрүшкөн жерде токтой бергиле. Сигнал чала бергиле. Токтойбуз биз. Как положено, силер көңүлүңөрдү алабыз. Любой биздин подписчиктерди. Анан не только подписчик. Кыргызстанда 7 миллион житель бар да, туурабы? Иншалла биз айтабыз, Дамке экөөбүз командабыз мененчи. Дамке досу Аллах таала бизге ден соолук берсе, өмүрүбүз берсе, билегибизден күчүбүз албаса,
ушу элибизге кызмат кылып, Кыргызстанды дагы деле жогору чыгарып, таанытсак деп көп пикир кылабыз да. Ошого бизде ниет ушул. Иншалла, ниетибиз түз самый главный. Кичине көтөрүлүп алдың, курс болуп алдың деген тема өтө алыспыз. Дагы эле мурдаганда болсок, азыр деле ушулбуз, иншалла. Машалла, Алла разы болсун. Мен негизи өзүм да оймай кетейин. Мисалы, эң алгач интервьюну сүйлөшкөн барганда, салонго барганда, ал жерде бир 10дон ашык адам күтүп турган экен да. Машина сатыш эмес, жөн эле акыл насаат. Мен өзүм кулагым менен уктум, акыл насаат алганы келдик дейт. Бирөө салон ачайын, идея айтың дейт. Айтор ушундай адамдар өтө көп келет экен. Бунун бирден бир себеби силер баягы ар бир адамга мындай туура мамиле кылып, жакшы күтүп алганыңар деп ойлойм. Андан дагы бир нерсе, мен дагы сизге суроо болсун. Силердин мына дайыма прямой суроо бергениңер, прямой айтып бергениңер, кандай болсо ошондой кылып чагылдырып бергениңер менин оюмча силердин главный фишкаңар болду деп ойлойм. Сиздер азыр прямой эфирлерди жаратып жатсак тура, прямой эфирден да көрүп тургула процесс кандай болуп атат деп. Ооба. Ошол тууралуу кандай айтып бербейсизби? Мындай мисалы машиналар силер тартып атасыздар, кандай машинаны биринчи тарт электе толук маалымат аласыздарбы? Мисалы силер айтып берип аткан нерселер таксып калганбы? Как положено. Биз акылыбыз жеткиче өзүбүз чагылтып беребиз. Акылыбыз жетпей калган жерлерине өзү хозяин минип жүргөн айыбын билет да. Ошондон бирөө сурайбыз. Жаңы келип аткан свежий корейский, американский, японский машиналар келип атпайбы, немецкийлер. Алар эми абсолютно идеальный. Кыргызстанда почти айтайлы жүрбөгөн да, алар таза. Амма местный эски жылы эскилер бар го, ушулардан маалымат алабыз хозяиндан. Мотор, коробка, технический абалы кандай, жакшыбы деп. Жакшы десе, биз айтабыз, ээсинин айтымында машина жакшы. Ээсинин айтымында технический абалы жакшы. Толук маалыматты ээсинен аласыңар деп элибизге чалып беребиз. Съемкага чейин толук маалымат аласыздар. Свежий машинадан албайбыз. Свежий машина эми абсолютно идеальный. Көрүнүп эле турат тазалыгы. Carfax боюнча толук маалымат ээсинен аласыңар деп коебуз. Так эски машинадан алабыз. Коробка, технический абалы биз уят болбошубуз керек десек. Элге чыгарып берип аткандан кийин, бирөө азыр 1000 километрден обара болуп, биздин сөзүбүзгө ишенип келип алышы мүмкүн да. Аны билесиңер. Андай случайлар эми болот бир-эки. Андай случайлар телефонда идеальный көрүнөт өзүңөр билесиңер. Мында без вложения краскалары таза, тунук көрүнөт. Амма iPhone деген бар, билесиңер, камерасы анча-мынча косяктарды көрсөтпөй коет да. Айыптарын жабып коет. Ушуга келип көргүлө, келип не кылгыла, ээсинен маалымат алгыла деп ээсинин айтымында дейбиз биз. Каждый фишкабыз ушул биз. Ээсинин айтымында деп. Өзүбүз минип жүргөн машина болсо, уже сыноодон өтөт, көрөбүз, билебиз. Эртең биз элге уят болуп калбаш үчүн таза, Кудай кааласа, идеальный деп туруп биз айта беребиз да, уверенбиз. Биз аны минип көрдүк, айдап көрдүк, алыс жолго чыгып көрдүк. Уже чыгып көргөндөн кийин машина билинет го, айыбы бар жоктугучу. Ошого биз өзүбүз минип жүргөн проверенный машиналарды уверенно айта алабыз. Эч бир адам бизден алганда минусуна кетип, күйүп, жанакындай артына саткан болбоду, иншалла. Биз кандай көтөрүлдүк айтайынбы? Плюс жерибиз. Элге максимально арзан алганда содалашып, өзүбүзгө содалашкандай кылып туруп алып бердик, эл ушул көтөрдү бизди. Азыр көп айтып атпайбы? Не кылып жүрдүңөр депчи, машиналарды кыйлап жүрүп жүрдүңөр депчи, рыноктан өтө арзандатып жүрдүңөр депчи. Бирок деген 50 минбейби? Минсиңер. Кымбат болсо качанга чейин минбей жүрөм. Минсин бизде. Түшүрө берели, элдин кызматын кыла берели. Түшүргөндө эми ойшум эле нижа эмес, биз өзүбүзгө сатып албайбыз да. Элге эле алып берип коебуз. Примерно сиз алып келсеңиз, сиз алып келдиңиз, бир машина срочно сатыш керек. Сиздин машинаңызды мен бирөөгө алып берип атам. Өзүмө эмес. Сизден мен өзүм лично сатып алсам, рынокто 10 миң турса, мен сизден 7 миңге сатып алсам, кайра мен 11 миңге сатып койсом жанакы машинаны. Примерно айтып атам да. Ушундай случайлар болот да. Болот. Ошондо, бака өзү уруп коет экен деп эл жаман көрүп калат да. Биз өзүбүзгө албай элге коюп берип атабыз да. Эл ушуга көтөрдү бизди, алхамдулилла. Демек, ошол сиз келгенде ар бир адам менен кол кармашып, анын өзүнүн баасын угуп, анан кийин ошо сиз эми рынокто жүргөн адам катары баалар жакшы билесиз. Мынча бага түшүрөйлү болобу деп бышырганыбыз бул постановка эмес, как она есть. Ошондой болуп тартып. Ал как она есть, биз зордуктабайбыз эсин. Кантип биз зордуктайбыз? Телефон сиздики. Рынокто 40 миң турат.
бак автосалонго алып келип 30 миңге сатпайсыз да сиз. Туурабы? Мындай карайсыз. Ортодо кылып туруп, сиз деле ыраазы болушуңуз керек. Аларман деле ыраазы болуш керек. А бу жерде биз чагылтып эле берип атабыз клиентке. Рекламасынын акчасын алып атабыз, чагылтып берип атабыз, сыртта өзү сатып жүрүп атат. Болду. Биз эчтекесине киришпейбиз. Ээсинен алгандан кийин ээси менен өзү сүйлөшүп, экөө ыраазы болду. А мында бүтпөй аткан иштер салондо көп бүтөт да. Али алуучу деле, сатуучу деле, бүтүрүп берчи бака дейт да. Көңүлүнөн услугасын чыгарып берип коет да, ма деп элечи. Эки адамдын иши бүтүп атпайбы? Өтө сонун болуп атат. Биз эч кайсы бир адамды машинасын ылдыйга тебип, наразы кылып алган случайыбыз болбогон. Аллах карап турат. Биз ушинтип туруп бир адамды наразы кылып койсок, Аллахым эртең чыгарыр. Аны кылбагыла жигиттер, салон иштетип аткан жигиттерге эми айтайын. Бир адамды наразы кылыш эчим кереги жок. Экинчи адамды деле наразы кылыш керек. Зачем наразы кылып? Иши ооруп калды, ал адам өспөйт. Туурабы? Практикадан өткөн да, биз башыбыздан өткөн. Элдикин жебеш керек. Кайра наоборот поддержка бериш керек. Эң негизгиси. Туура айтасыз. Азыркы күндө авто алып сатуу боюнча сиздер менин оюмча авто экспорттордун эң алдында турасыздар. Эми сизге суроом мындай, авто экспорт болуунун мындай алып сатуунун илимин өзүнчө алыш керекпи, же болбосо өзү акырында аракет кылса окшошо бир жаңы баштагандарга бир совет катары болсун, кандай дейсиз? Окуш керекпи же өз алдынча баштаса болобу? Мен айтайын беркекчи. Башымдан өтө көп жеген күндөрүм болгон мен. Минускачы өтө көп жеген мен. Ушунча машина алып сатсам деле минуста жегенмин, алданганмын, ачыгын айтайын. Бул иш өтө кыйын жигиттер. Мындай өтө шустрый болуп, горячий балдар болбосо, атак техникага жакшы түшүнбөгөндөр болсо, биздер Дамир досубуз бар. Автосалондо көзү жакшы көргөн мындай, не кылганда мындай алиги сонун кылып түшүндүрүп бере турган Дамир досубуз бар салондо. Дамирге келип туруп, ушу жигиттер мына машина сферада кызыгып атам, ушунда салон ачайын деп атам деп туруп не кылса, Дамирди досумдан келип, жакшы совет насааттарын алса болот. Ачыгы да. Өтө сонун идея бул деле. Бирок алиги жаңы ачып, жаңы көтөрүлүп аткан жигиттерге советим бир ооз болсо ham келип койерсиң. Биз алиги тартынбайбыз. Мына келиптир деп курс болбойбуз. Деп асманга чыкпайбыз. Өзүбүздө бар нерсени үйрөтүп берип коебуз. Фишкалар өтө көп. Ачып коюш оңой. Жабып кетиш ham оңой. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ачкандан жабылган яман тез болуп атат. Муну алхамдулилля, Аллах таала даражабызды дагы деле көтөрө берсин, биз кызмат кыла берели. Кызматтар болсо келе берсин бизге, молодежьдор. Биз жакшы колдоп кое берели. Туурабы? Дагы бир суроо. Ораторский искусство боюнча билим алгансыздарбы, же болбосо бул табияттан ушундайсызбы? Рожденный. Дамир досум илим алган. 7 каналда досумда жакшы опыту бар. Жакшы аты чыккан. Биз деле жаштык мезгилде Дамир досубузду тааныйт элек. Камераларда полный телеканалга чыгып, как положено жүрчү эле. Меники рожденный, а Дамир досум окуган. Мен окубагам, абсолютно эле. Кубаса дейт го. Кубаса бар атак мындай нерсечи. Кызыктырыш. Ушунун илимин алган жакшы болобу же негизиби? Негиз. Билбегениңди сурап коюш керек. Ораторскийден сурап коюш керек. Мында кылса не болот, мында кылса не болот деп мындай. Совет есть совет. Мен шунчалык акылым жетип туруп, ашып турса деле бир келип бир сурап коем да. Дамке, досум, муну кандай кылсак болот депчи. Бирок мен көзүм жетип турат, акылым жетип турат да. Эми аны кылып койдум да, жөн элечи. Мындай өзүм дейсиң го, өзүмгө иш бүтпөйт. Эки адамдын иши эки адам да, ачыгын айтайын. Эки адамдын иши ошун бөлөк болот да. Жалгыз өзүм эптеп берем десе болбойт. Анан Дамке досум айткандай, жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт го. Анын фишкасы да. Ал бар нерсе мындай. Бар нерсе да, факт мен. Анда байкаганым айтып коеюн анда. Мындай болду да. Мен сизге барып сүйлөшкөндө сиз мынтип айткансыз. Дамке менен машвара кылайын дегенсиз. Ооба. Любойун айтам мен. Дамир байкага барып айтканда дал ушинтип дейм. Баха менен машвара. Любойун айтам мен. Ушинтип баардык жумушту машвара менен чечесиздер. Как положено. Кече жакында мына биздин мэр чакырды, Жалал-Абадтын мэри. Ушу базар боюнча, Жалал-Абадтын муниципальный базар бар, билесиңер. Ушул жерде биле чакыр жакшы бизге нелерин айтты, советтерин айтты, жакшы насааттарын айтты мэрибиз, урматтуу мэрибиз. Мында сыйлап чакырып, бир жакшы не кылып туруп идея кылды. Менден деле жакшы алдым, сөздөрүн, керектүү сөздөрүн алып туруп, анан кийин мен айттым. Дамке досум менен бир машвара кылайын.
эки адам да. Любой жерде айтам мен. Бир иш бүтүрүп атканда деле дамке досумдан совет алайын деп. Бул менден совет алат, мен bundan совет алам. Анча мынча билбеген тонкистери бар да. Бул иштеричи. Азыр мен десең, бу жерде сынып кетишиң өтө тез да. Мен дебеш керек. Команда есть команда. Бул дагы бир машварада береке күчтүү дең, э? Ар дайым машвара, кеңешүү, машалла. Эң туура бул машварада негизи сахабалар машвара кылып туруп, анан кийин ишти жешчү эле да. Жеңил келет да нарактанчы. Өзүңөр билесиңер ба? Нарагынан жеңил келет. Ошого билген нерсеңди эле бир ооз сурап кое бер, болду. Утулбайсың. Туурабы? Ошого жигиттер команда болгондон кийин бир ооз эле чалып койгула, жа мында сурап койгула отуруп, муну мындай кылсам кандай болот деп. Эртең жеңилчилик келсе деле жакшы болот, плюс оорчулук келсе деле плюс жакшы болот. Туурабы? Совет сураганмын го сенден уруксат сураганмын го деп тура бересиң да. Пайдасы келсе деле жакшы, зыяны келсе деле жакшы тең. Ошого мен көп машвара алам. Өзүм акылым жетип турса деле балдардан сурап коем. Дос бала, биз 6 балабыз. 6 бала ачканбыз салондучу. Олны как положено бири-бириден совет алам. Эми көзгө көрүнгөн, биз дамтек өзгөрүнүп калдык, элге таанылып калдык. А мындай таанылбагандар, экрандардына чыкпагандар көп. Агаларыбыз бар, жакшы артыбыздан өлсө өлөм деп, жейсе жейин деп турган жигиттер бар. Ушундай достойный балдар көп. Бул жерде азыр экөөңүздөргө тиешелүү суроо. Экөөңүздөр эң алгач кантип таанышып калгансыздар? Кантип чогуу иштеш идеясы чыкты дегендей. Дамке досум мененби? Экөөңүздөр Дамке досум менен биз 2014төн бери өтө жакынбыз. Жакын болгондо кандай мындай бир жерде чай ичип мындай эмес, мындай сырттан өтө жакынбыз. Бири-бирибизди көргөндө кучакташып, урмат менен, сый менен бири-бирибизди жакшы сыйлайбыз. Көчөдө көрүшкөндө, не кылганда досум менен мен мечитте көп не болуп калат элек, кезишип калат элек, имамчылык өтүп калат элек көп мечиттерде. Мындай карап койгондо имамчылык өтүп, не кылып, жаш болсо деле шустрый. Көп адам не кылып, мындай ишини бүтүрүп, не кылып, жаман жагын укпаганмын Дамирди. А мен деле ушу жаман жагын укпаган. Анан мен умрага кетип калганын айттым го жана биринчи ачканда эле. Дамке досум түшүнө кирип калат да. Кыргызстанда саат 3, умрада саат 11:12. 3 саат аркада 11 болсо керек. Чалат мага телеграмдан. Таксырым, умрада эмессизби деп. Дит болуп кетем жана чалбаган адам да. Номерим каяктан таап алганын билбедим. Умрада эмессизби деп. Умрадамын десем, машалла деп туруп анан сүйүнүп кетет да. Түш көрдүм эле жаңы эле деп. Ушундай чочуп ойгонуп кетет да. Ушул жерден ойгонуп кетет. Шундан кийин мен сүрөткө тартып жөнөтөм. Мына умрада жүрөм деп. Анан уже буну мухаббат ашып калат. Ушул моменттечи, машалла чүмө жөндөн кирбейт адамдын ичинечи. Ойло ыйык жерде, пайгамбарыбыз жүргөн жерде. Анан кийин келем умрадан келип кетип жакшы насааттарын берип кетет эле. Бул журналист тармактында бул номер 1 да. Номер 1 дебесем деле, бирок көбүнү мындай. Көбүн тилинен кармайт. Өзүнүн ишиндечи. Мындай. Көбүнү мындай не кылып коет да. Кармап коет, кармай турган жердечи. Аллахтын даражасын Дамкени деле көтөрөсүн. Иншалла достугубуз үзүлбөсүн. Азыр көбү күтүп турат. Булар качан урушуп кетет экен, качан бөлүшөт экен деп. Андай иншалла Аллахым каалаган моментте эч качан урушпайбыз. Ушундай бир болойлу, акыретте деле, кыяматта деле чогуу бир жерде тирилип, достугубуз үзүлбөсүн. Ачыгын айтайын. Чогуу умраларга бардык, чогуу дуалар кылып келдик. Иншалла бири-бирибизге ушундай биз сөз бергенбиз. Иншалла бирөө досум бизди ажырата албайт депчи. Бирок алхамдулилла досум деле жакшы. Анан кийин келип кетип советтерин айта берет эле. Мындай кыл депчи. Анан карадым, бир-эки видеодо илешип калат да. Апама жагып калат. Ушу баланы сен дос кыл депчи. Ушу бала сага дос болот дейт да. Апам раза дуа кылган умрадачы, балам номер 1 Кыргызстанда эң алып салон сеники болсун деп. Кыргызстанда болсо канча салон бар а? Алхамдулилла, Алла көтөрдү бизи, апамдын дуасы менен бардыгычы жөн эмес. Анан бул баланы жактырып алып, Дамирди. Ушу баланы дос кыл, жаның алып жүр депчи. Анан 2-3 жолу келип кетти. Кийин дагы жок болуп кетет 15 күн, дагы келет. Акырында айттым, Дамир дедим. Иштейсиңби дедим. Иштейм деди. Давай дедим. Кел, командага кошул десем, мындай ойлонуп туруп. Досум мен сенден иш сурап келбей атам дейт. Валлахи дейт. Иш сенден керек эмес. Просто сен досум эртең келечегиң бар. Сен өтө жакшы кетип атасың. Бир-эки нюанстарың оңдо.
мындай кыл, камерага түшүп атканда мындай кыл деп. Мындай эле жакшы салымы бар. Камерага чыгып мындай грамотно сүйлөп калган, грамотно дебейм, сәл болсо деле алдыга жылганга мындай эле салымы бар. Тыйла мага үйрөттү, өстүрдү камерадан. Мындай кыл досум, сөзүңөн адашпа деп. Анан кийин жакшы келди. Кайра туруп 15 күндөн кийин, бир күн иштеп кайра жок болуп кетти 15 күн. Анан кийин 3-чүсүдө серьезно турдум мен бугач. Дамир иштейсиңби, иштебейсиңби деп. Келип туруп айтты, досум, кандай болуп калат экен деп. Зор болот, сен бир көр дедим. Иншалла биз чогуу бирге болсок көтөрүлөбүз дедим. Анан кийин келди досум. Ушул күнү рекламага чыгарып бердим. Келген күнү рекламага чыгарып бердим. Давай деп туруп. Менде нагрузка 2 плечада. Командадагы балдар камерага танылбаган, таныбайт, улаксын. Тартып кетет, клиенттер келет, кетет, реклама тартып атасың, сөздөн бөлөт, тартып аяка, бияка сүдүрөйт, улаксын. Шундай кармаган жерде бир иш бүтүрүп атсаң, бирөө келип суроо берет да, мындай, нервиң болбой калган. Дамке келди, колдон канаттан колум алды, күчтү биякта. Болду, сага нагрузка эмес биякта, кичине бошондум анан. Мындай өзүмө келди. Салонду ачканда мен 10 килограмм артып кеттим. Эркекче айтайын, кусок болуп калдым да. Киртейип, көзөрүм кирип, ошо кыйын да. Канча нагрузка салонда. Канча эл менен сүйлөшүң керек. Тамак, аппетит жок, жоопкерчилик. Анан Дамир досум келгенден кийин бошондум, ачыгын айтайын. Алла жөнөттү буну менчи. Алла жөнөтүп, Дамир досум. Алхамдулилла азыр өзгөчө тааныш болгон экен. Өтө жакшы. Башынан айтканда негизи көп нелер, историяларыбыз өткөн. Аларды айтып берейин десең бир күн кечке убакыт кетет. Аны кийинчи чагылганда айтып беребиз, кандай болуп таанышканбыз, эмне болгонбуз, көбү билет, бирок кыска кылып айтып коебуз. Атак алхамдулилла азыр өтө жакшы болгон экен. Алла жөнөткөн досум деп, буну мен жакшы сыйлайм, мени сыйлайт. Ортобузда акча роль ойнобойт, самый главный. 1000 сом Дамирдики мага өтүп кетсе, 1000 сом Дамирге меники өтүп кетсе, бизде акча не роль ойнойт ачыгы да. Биз алхамдулилла мындай акчанын артынан кубадык. Машалла, таң калдым, таасирленип кеттим өзүм дагычы. Мен дагы көп досторум бар да. Бирок антип Алланын жолунда бир ушундай маселе болуп таанышып калган досум жок да. Бирок Алла таала досуңар бекем кылсын. Машалла, мындай бир. Бирок анан көбү деле аракет кылды. Достугубуз буз берейин депчи. Дамирди жамандайт мага келип алыпчы. Ушундай да болду. Яман көп болду анда, Ушундай келип туруп Дамирди мага не кылат, мутка кылат, Мындай грубо айткандачы. Аны зачем мутка деди, Зачем Дамирди мага жамандап келип? Анан кийин мени барып Дамирге жамандайт, Эртең сен чыдап кетет бул депчи. Анан мага айтат да көбү келип алды, Эртең мунун келип туруп бөлөк жерге ачып алат, койсоң дейт да. Анын зачем бөлүп дейт, Алхамдулилла мына. Ушундай окуялар болду. Азыр мына айтайын. Азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин мына бөлүп келет да биздин небиздичи. Качан бөлүп жүрсөм экен Дамир экөөбүз депчи. Зачем аны бөлүп, туурабы? Андан биз элге жардам берип атсак, элге пайдабыз тийип атса, наоборот колдош керек. Силер достугуңар үзүлбөсүн деп, бирок 90% бизди колдойт Дамир экөөбүз. Молодцы деп, ишиңерге ийгилик, достугуңар үзүлбөсүн, кыяматтык дос болгула деп, наоборот колдойт 90%. 10% негатив бар. Жок эмес, бар. Качан экөө ушу бузулуп, ажырап, экөө бөлүнүп кетсе деген не болот да. Биз примерди кимден алабыз айтайынбы? Туура. Президентибиз Садыр Нуркожоевич менен генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевден көп пример алабыз. Сабактарыны берип аткан жанакы интервьюларды яман көп угабыз да. Мына Алла разы болсун. Ачыгын айтайын, ушу эки доскочу. Ушу эки достой эле болуп кетсек, иншалла, поколение менен да. Алхамдулилла. Ушулардын интервьюлары менен, ушулардын достугу менен, бирок генералыбыз менен президентибиз көп жашасын. Биз дайым дуа кылабыз уларгачы. Тынч өлкөдө жашайбыз. Бирөө келип биздин мышыгыбызга пыш дебейт, ачыгын айтайын. Ушунчалык тынч өлкөдө жашайбыз. Шүгүр келтирейин. Туурабы достор? Өтө сонун да мына. Азыр негизи ошо эки достун доору болуп атат да. Доору болгондо кандай? Тынч өлкөдө жашап атабыз. Полный порядка. Мамлекет оңолуп атат. Жок, айтайын деген мисалы эки дос чыкты, мамлекетти оңдоп атат да. Ого. Эки дос чыкты, автонун автосалонду сатуу алуу оңдоп. Элге пайда. Ооба. Ал только элге пайда. Мен ойлойм азыр алып сатуу боюнча Кыргызстандын деңгээли өстү да.
ооба Баалары нормалдашты. Мисалы мурда кимдир бирөө бир машинаны сатып алат, бир айдан келет кымбат сатып алганчы. ооба минуста сатат. Бирөө сатып берет, ооба бир айдан келет арзан сатып берген. мен буну көбүн айтам да. Бул случай яман көп болот, ачыгын айтайын. Келип туруп 3000, 4000, 5000 доллар күйгөндөн кийин ямай жыматышат да баягыгачы. Бутта өзүм күйгөндөй болом да мен элди карап турупчу. Туугандар, ушуну алып атканда бирөөз келип туруп айтып койгула, болбосо келип туруп бирөөз бизге көрсөтүп койгула. Болбосо бизден алып кеткиле, биз өзүбүз содалашып алып берели. Эртең бизге келсе деле жүзү жарык болот. 30 000 долларга алып бердиң. Эртең келсе 20 000 долларга 20га сурап атат десең, жанакы не болуп кетесиңби? 10 000 доллар навровый эмеси күйүп кетсең. Ушуга мен алып бергенге постоянно аракеттеймин арзанга. Арзан алып берип туруп, эртең мен сатып беришимди деле көп ойлойм да. Жүзүң жарык болуш керек да. Эртең бахадан алдым эле, шунда болуп калды дегенден кийин бир адам сөзү 2 адамга чыгат, 2 адам сөзү 4 адамга чыгат. Тура эмеспи? Турат. Кымбат жеп алыппын десе, баргысы деле келбей калабы адамды. Сен тааныбайсың, мени көрбөгөнсүң. Жаман көрүп каласың сырттан эле. Мени булар жедирет экен, туурабы? Болот да болбойбу? Болот. Так что достор, мен дайым айтам, мен алуучу тарапмын. Бирок сатуучуну деле күйдүрбөйбүз, ичин оорутпайбыз. Алгандан кийин бузулбаш керек, көп жүрүш керек, жолдо калтырбаш керек, сатуучу деле ыраазы болуш керек. Так что достор, биз нейтральный сценада эки адам ушундай ишин чечип бергенге дайым аракет кылабыз. Ушуде чечилсе, ушуден алса депчи. Көп адам аны түшүнбөйт. Кеттик сырттан бүтүрөбүз дейт да. Андай дегениңер менен мисалы азыр силерде 5,5 миллиондон ашык адам бар да силерде. Күндө эртеден кечке көрүп турат да. Жок, каякта 5,5 миллион? Жалал Абадта 1 миллион. 1 миллион. Вообще 1 миллион. 1 миллион. Бизде азыр 5 аккаунтубуз бар да. Эң чоңунда 508 000, кийинкисинде 241 000, Бишкекте 155 000, дагы бир аккаунтубуз бар 73 000. Дагы бирөө бар 40 000. Почти миллиондон ашып кетти. Демек 1 миллиондогон адамдар ушул алып сатуу процессин көрүп атат. Ошонун эсебинен менин оюмча баалар нейтрал нормалдашты дейм да. Мисалы кымбат машиналар түштү. Баардыгы мындай элге жагымдуу. Силердин көтөрүлгөн фишкаңардын дагы бири ушул окшойт. Элдерге бааларды кайсы машина канча туруш керек экенин элге так даана көрсөтүп берип койдуңар да. Мисалы келген машиналар кандай бааланат, бизде айдап жүрсө кандай бааланат, мынча түшүп бер, мындай кылып алсын, мындай кылып бер, тигиндей кылып бер депчи. Ооба. Байкалбаган абалда элдерге бир машинаны баалап берип коюпсуңуздар деп ойлойм да. Азыркы рынок силерге мындай көз каранды болуп калды азыр. Ооба, ал туура. Анан көбү чалат бизге мындай не кылып. Сериозный агаларым бар да. Мындай чалып туруп бака дейт. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Көм дейт. Саналар катуу түшүрүп салдыңар. Силердечи. Ака не кылайлы, эл минсинби дейбиз да биз. Минсин дейли, конечно. Анын арагынан кымбат алып келип алган. Азыр айтайын бирок Корея, Америкадан алып келип атат го. Алып сатканга кыйыныраак болуп калды. Аяктан алып келип. Месин алып саткан выгодно болуп калды. Негизи перекуптарга ham кайрылуу кылып коеюн. Бир оюңар жазгыла да силер деле мына көрүп аткандар бизди. Анан алып сатып сырттан кыйын болуп калды сөздүн ачыгы. Мурда жакшы эле. Азыр прозрачный болуп калды да. Ачыгыда мына келет да азыр. Алуучу деле азыр немес да азыр. Умный да бардыгы элечи. Мындай кирет, машина кежиге кирет. Анан биринчи эле Баха автосол сайтына кирет. Тык кирди. Бахада 10 000 турса, рынокто 12 000 турса. Тукта дейт, Бахага барам андан көрө дейт да, дебейби? 10 000ден дагы түшүрөт келип бизден. Ошондой болуп Ооба. Эми биз элден элге эле. Биз өзүбүздүн миллиард деген пулдарыбыз жок, миллион деген пулдарыбыз жок. Биз алабыз, кайра элге коюп беребиз. Бизде интерес бу жерде жөн эле эки адамды бир кылып ишин бүтүрүп коюп коюш. Ушул эле. Атак биз алып туруп, жанакыдан алып туруп көзүнүн астында 10 000ге алып туруп 15 000ге сата турган балдар эмеспиз. Биз скупка жок. Элден элге эле коюп берип коебуз. Ушул фишкабыз менен эл биз көтөрдүк. Ачыгын машина. Туурабы? Ооба. Арзандасын машина, эл минсин. Базар күнү баргам как раз. Өткөндө. Ооба. Базардан чыккан баары ошол жерге келет экен, Базар күнү Базар күнү алхамдулилла.
Ооба, жакшы. Биз атайын бардыгын артына чейин барып тартып келдик да. Ооба. Андай очередь мындай мен көргөн эмесмин да. KFC'де болчу беле жаңы ачылганда? KFC'де да кандай очередь көргөн болобу. эмесмин да. Көчөгө чыгып кетти акырычы. Ооба. Мен ойлогом да Баха автосалон десе видеодо көрүнгөн жер ушул. Бет отам. Кардардын артында экен. Жагынан өтүп. Ооба. Таң калдым да ушунчалык деңгээлде анан арзан экен. Мисалы эми билбейм, мурда мен автосферасында 11 жыл болду мага. Машинаны ошондон баштап эле алып сатуу бар да. Бизге көбүнчө эле перекупщиктер алып келип машина жасатат да. Ооба. Анан реклама тартып бергендерин байкачу. Рекламаны ушундай чагылдырып, машина тартып берем $100 дейт эле да, менин эсимде бар да. Тартып берем $100. Сатылабы, сатылбайбы ал. Интересно. Не интересно. Кечээ силерге бардым, мисалы 2000 сом. 2000 сомго мен таң калдым да. 2000 сом азыр Бишкекте жакшы чай ичсең 2000 сом кетет да. Бирок деген жери бар да. Ушул 2000ди деле түшүрүп коеюн деймин. Ачыгын айтайын. Элге иштеп беребиз деген принцип бар да. Мен 2000ди 1000 сом эле кылып коеюн дейм. Бирок дегени бар да. Бу жерде аренда, бу жерде Дамке досум айткандайчы. Деп не кыласың го? Эс аласың го? Эс алганың эле бекер, калганы бүт платный экен да Бишкектечи. Ачыгын айтайын. Мен элге эле иштеп берейин да 1000 сом болобу, 500 болобу, мен кээде бекерем тартып кое берем. Ачыгы да мында пулу жок болсо шунда карап турупчу. Ал акча эмес бердер болчу. Аренда, мамлекетке налог, ишчи балдар, питание, квартира. Страшно сатуу экен Бишкек. Жалал Абадта неге 1000 сом? А жерде арзанчылык. Бирок Жалал Абад ушул эле бизде бир эле цена. А Бишкекте аренда двойной экен да, тройной экен даже биз үчүнчү. Ачыгын айтайын, кымбат экен да бир. Арзан болсо гана бизде эле мындай эле жарым акчасын тартып. Мен анда калыс оюм айтып коеюн. Мен мисалы Бишкекте көптөн бери иштеп калдым, мисалы 2 жыл болоюн деп калдым. Арендалар сиз айткан билем, өтө кымбат. Кымбат. Налогтору мисалы $2000 мындай эле кетип калат. Ооба. Анан мен байкаган нерсе мындай экен, мен буларга бардым. Булар өтө мындай бошобойт экен да. Анан кийин ошол жерде карасам бир бала жазып атат. Бир бала кассада отуруп. Дагы 2 бала аркада машиналар тизип, антип, иреттеп жүрүп, экөө тартып атат. Ошол жерде эле бир 7-8 адам иштеп атканын көрдүм да мисалы. Эртеден кечке тамак ичкенде убакыт жок экен. Тамакты заказ берет экен. Ошол тамакты 5 мүнөт, ошол тамак ичкенче гана 5 мүнөт сүйлөшүп атат. Ооба. Мен ошонча нерсе уюштурулуп, анан кийин бир машина 1000 сомго сатылып, аны сразу тияка киргизип, мен оюмча бул өтө арзан. Бирок чисто мындай эл үчүн иштеп атканыңарды ишканаңарга барган адам мен оюмча сезет экен. Мен тааныбайм. Кече бардым, бир таанышпай туруп көрдүм. Мисалы мен ошондон кийин ишендим да, тошто. Ишиңер элге жагып, акчасы элге жагып, анан эл силерди чындыгында мындай прозрачно көтөрүлгөнүңөр сезип койдум да ушунчалык деңгээлдечи. Анан силерден үйрөнө турган нерсе өтө көп экенин, анан мен интервью алганы барганыма адашпаганыма өзүм ыраазы болуп кеттим. Анан не десе да ушулардан интервью алам деп, анан Ал списка менен готовый болуп келсиңер да. Достор, сөзүбүз өтө көп болуп кетти окшойт. Дагы экинчи видеонун сонун кылып чагылып беребиз. Өтө жакшы сөздөр болду. Керектүүлөрдү өзүңөргө алгыла, жаш өсүп келе аткан молодеждор. Мында жубой келип туруп интервью алсаңар деле болот. Бул таксырыбызга Алла ыраазы болсун. Атайын вактын коротуп, ушунда келип биз аракет менен 2-3 күндөн бери чалатмага, мына бүгүн вактысы келди. Бүгүн келип, мына бир жерде чай үстүндө жакшы интервьюбузду бердик жигиттер. Бизи сөздөрүбүз дагы кызык болсо, ушул аккаунтка катталсаңар, экинчи чагылыш видеосу өтө сонун болуп чыгат, а? Иншалла. Үчүнчү досубуз бар, Рома деген.